Негизи тарых сабагы биз окуп жүргөндө деле буга чейин деле адамдардын, окуучулардын акыл оюнда калып калган тарыхый окуяларды билүү. Көбүнчө тарых дегенде согуштарды элестетет да, мындай. Жылдары жаттоо, мындай хронология деп көбү тажашат. Бирок ушу азыркы тенденция деп айта алабыз. Мисалы, бизге деле үйрөтүлгөндө, азыркы күндө тарыхты кандай балдарга окуткан туурарак жаттатуу эмес, азыркы болуп жаткан окуялар менен салыштырып берүү, анализ жасатуу ошол балдарга пайдасын берет да. Көбүнчө анализ менен иштеш керек деп мен өзүмдүн жыйынтыгымды чыгара алам. Экинчи жагынан карап көрө болсок, тарых кайталанат да. Мисалы, мындан 20 кылым дейли, 10 кылым мурун жашаган адамдар деле биздей эле тамак ичкен, алар деле аба менен дем алган. Демек, адамдык факттар 20 кылым мурда деле болгон, азыр деле болгон да. Ошон үчүн тарых бул кайталанат. Эски болуп өткөн тарыхтан азыркы күн менен салыштырып, ортодогу бир салыштыруу менен өзүбүзгө сабак ала алсак, ошондо тарых пайдасын берет. Өзүбүздү дагы педагогика тармагынан, анан бара-бара балдар менен иштешкенде дагы мындай сезип баратам. Психология дагы аябагандай керек экен да. Мугалим болбосом болбой калсак деле кийин. Бул психология биздин жашоого аябай керектүү нерсе экенин мен көзүм жетти. Четке чыгыш үчүн сөзсүз тил керек, англис тили, балким ушу барган жердин тили керек дейинчи. Анан ушу англис тили сөзсүз керек экен. Ушул жерде агайларыбыз менен деле иштешип атып көрүп атабыз. Буюрса пландар бар. Четке чыгып иштебесек дагы, балким билимибизди жогорулатып берсек деген.